муздатылган деп сакташат дейт. Because Мамлекеттик деңгээлде. more than very early. Завод курабыз деп пландап атканбыз, ошол боюнча оборудованияларды көргөн, жабдыктарды көргөн элебиз. Raspberry. It's blackcurrant. Андан кийин бияка чөткөн, бияктан дагы экинчи. Эгерде бир аралашып бирдеме болуп кетсе, бул металлодетектор экен, анан бияктан өтүп туруп, моюн соктуруп теги кеткенде, эгерде башка бир темир материал бар болсо, муну тазалап кетет экен. Пробную партию отправить тоже, чтобы они сделали джем, чтобы попробовать. Мадина, Турция кандай? Биринчи эме впечатление. Биринчи кымбат экен, Макдональдстын сом турат экен. Салам достор. Сиз менен ММА ассоциациясы. Азыр биз Туркиянын Стамбул шаарында жүрөбүз. Сиз көргөндөй эле биз азыр Big Time деген компанияга келдик. Бул компания аябай чоң компания. Көптөгөн жабдууларды чыгарышат. Анын ичинде сушка, заморозка, переработка, джем жана андан дагы башка түрлүү жабдууларды жасашат. Special our products. So Is it dry? dried, yeah, dried fruits, dried berries, Strawberries, strawberries, apples. yes. Perfect. So it's different. So different cherry, Cherries. and it's all products from our members of our association. It's a good packaging. Attractive packaging. начинкасы ошондон кийин кичинекей болгондо батат дейт. Чоңдугу кескенге туура келет дейт. Ал уже анча Немесе тутасаң, немесе. Азыр бар, көбүнчө оборудование чыгарат экен да. Ошол оборудованиялардын на будущее кайсынысы мисалы перспектива, Джейн, может, Сулеймановса, может, да, еще. Мисалы буларда баары бар да спрос. Not right map? Yeah. Really? Okay. Kyrgyzstan is smaller than here. Yes, yes. Really? Oh. So this is a belt part. So conveying, elevating. Yeah, Belarusia, Siemens, Schneider Electric. We have also Электроника, анан электрикада ушул жакта жасашат экен, анан дүйнө жүзүнөн Schneider Electric деген окшогон лидер компаниялар Siemens'терден детальдарды алып келип жактан чогултушат экен. Анан өзүнүн дагы 3 программисти бар экен. Булар өзүнүн программный обеспечениеси бар экен. Анан булар ошол биякта компоненттарды кошуп туруп эле өзүнүн мындай компьютер сыяктуу өздөрү жасашат. Достор, бул комплекс буякта турган. Азыр Румынияга даярдалып атыптыр. Бул жабдыктар чогуу 1 саатта 2,5 тонна джем чыгарат экен. difference between the horizontal and then the vertical systems, the main product. If the jam has fruit pieces inside, so we like to cook it, make it into the horizontal one to make it more gentle. То есть, когда вы хотите делать ягоду с кусочками, говорит, они стараются это пускать в горизонтальную установку, ну, варку, потому что, говорит, чтобы было более бережное отношение к продукту. Ну, because we don't like to break the or damage the structure. То есть структуру ягод, вот, ну, кусочков они не хотят нарушать. But if it's a marmalade, like a simple spread,
So you don't need to use this system. You may go with the horizontal system just То есть, behind it. когда вы хотите просто мармелад, это не мажется. Говорит, тогда вот эту горизонтальную можно использовать, говорит, и немного видишь, здесь Нет, и это такая, и вертикальная. такая. Ой, вертикальная, да. 7 bricks, it goes to the 65 bricks. То есть, когда они здесь это готовят, у них брикс поднимается от 5-6 до 65. Они брикс поднимают именно вот в What is the приготовке. bricks of strawberry? In Какой брикс у вас? Қанша брикс? 12? 12? 11. 11, 12. From 11, 12, 8 with лет. also addition of sugar, so we increase the bricks to 65 here. То есть, когда они At берут very вашу low ягоду, temperature. добавляют сахар и, говорит, с 65 поднимают брикс. Ну, сладко, чтобы было. Because it's under the vacuum, the evaporation is happening between the 50 to 60 degrees Celsius. От 50 до 60 градусов Цельсия идет испарение, ну, как бы нагрев продукта. No, it's not only strawberry. For everything. For everything. For every То есть для любых джемов, то есть это можно использовать. Horizontal is gentle. More gentle here. Жана эгерде вареньеде эмелер калыш керек болсо, кусочектер анда мону колдонот экен. Эгерде мармелад сыяктуу кылам десе, мондай болот экен да. So we will go upstairs and see the inside. The inside there is you will see it's a mixer. That mixer has also a heating system, hot water. So also there is a heater in the jacket. So while it's mixing very gently, so actually when cooking you see it's a bubbles comes, right? Yes. Bubbles comes. And this bubbles goes and blobs. You know, it's just like a boiling. Yes. In the gentle one, the horizontal one, because there's a mixer, heated mixer inside, the bubbles doesn't become too big. When big bubbles blobs, it may break the berries. So this inside mixer doesn't let the bubbles get bigger. When it's going up, because from the bottom, when it goes up, it becomes bigger. But heater inside. Inside, This, so it breaks those bubbles. пузыректор пайда болот дейт. Ошол пузыректор пайда болгондо, жарылганда эме мөмөлөр структурасы бузулуп кетиши мүмкүн дейт. А биякта болсо ушундай жана аралаштырат экен, что эмелер пузыректор андай көп чоң пайда болбойт экен да. Анан ошол үчүн ягодалар сакталып калат экен. Это оборудование для производства джема из любых ягод. Кусочками, не кусочками. То есть на этой линии можно делать джем кусочками. Можно делать джем как просто джем, без каких-либо кусочков, потому что все смешанное. Скажите, пожалуйста, сколько это стоит? Каждый проект индивидуальный и считается конкретно под клиента. Конкретно вот эта линия 2,5 тонны в час, она будет отгружаться в Румынию. И цена для клиента – это внутренняя, как говорится, информация, которая не разглашена. Калысбек, саламатсызбы? Мынакей бүгүн биз Стамбул шаарына келдик. Биктем деген компаниянын ичинде жүрөбүз. Айтыңызчы, сиз эмнени күтүп жатасыз ушул поездкадан? Саламатсыздарбы, Мадина. Бул Биктем компаниясы аябай өнүккөн чоң өлкөлөргө өзүнүн продукциясын поставлять этет экен. Анан кийин заманбап технология менен аябай жакын таанышкан. Анан кийин булар менен бир контракт түзүп, анан кийин эң кички агрегаттан болсо да алып, акырын өзүбүздүн мөмөлөрдү жөн эле мөмө катары сатпай, уже как в виде готовой продукции акырын ошо тарапка жылып көрөлү деп атабыз. То есть вы говорите, я хочу делать джем кусочками. Они берут вам, когда линию предлагают, они сразу либо там в контрактах просто говорят, там, мы вам даем рецептуру на этот продукт. Лаборатория у них есть, чтобы мы свою продукцию отправили и проверили на наличие там. For testing ready-made product for jam. Do you have some? Yeah, we have a small laboratory upstairs. But So it's we for equipment. Or no for product. Also for product. See, we То есть у них tested своя everything. лаборатория здесь маленькая есть, где они могут проверять продукт. How many bricks and so on. Бриксы и так далее. А у них экспериментально они запускают, тестируют каждое оборудование. Да. Может? They ask, for example, if they will send to you some one tons of strawberry in next season, and you will have some line, ready-made line, which you will need to test. Can you do test with their product? Yeah, we can do, but it's a very standard
product, so you don't need to test. So we can go one of our customer, and so we can do it there. То есть можно прямо, говорит, это очень стандартное оборудование, говорит, вы просто можете пойти к любому из их клиентов и сделать это там на месте. So it's but the fresh strawberry, how you deliver it to here? Как говорит, сюда привезете airplane. Как привезете свежий? Frozen. То есть либо замороженную сюда везти надо будет, либо... So it will be frozen. So we will know this. Area, from the washing peeling area and dirty area, we pump to the clean area, clean zone. Бул насос экен, суу насос экен. Бияктан сууну айландырып, жана баякта баарын жылдырып эметип аткан суу аркылуу эле транспортировка болуп турат экен да, ошонун баары ушундай насостор аркылуу жасалат экен да. Мына тетепта насос. Например, картошка, ар кандай жердин астында өскөн жер кандай ошол жердин өсүмдүктөрдү алып туруп булар давление менен тазалайт экен да. То есть монтуп кеспейт экен, лезвие менен алып кеспейт экен, давление аябай 20 бар. 20 бар менен берет экен, анан ошондо тазаланып берет экен да. With water, the ratio is 1 kilo potato, 12 times more water. We just pump it and go through these knives. You see the knife like a finger? You see? Or the wedges like an apple? And cut on gets smaller. It's like a hose. You just when you squeeze the hose, you increase, you accelerate the water. То есть давление увеличивается, ускоряется. Принцип. Как, да, зажимаешь, чтобы быстрее это проходило. Это принцип турбины, да. Это турбин принцип. Саламатсызбы Талант байке. Мынакей сиз бүгүн Стамбул шаарына келдиңиз. Big Tem деген чоң компаниянын ичинде азыр жүрөбүз. Айтыңызчы, эмнеси жакты, кайсыл оборудование көрдүңүздөр, эмнеге мындай кызык болуп жатат? Азыр эң чоң эле оборудование, жем чыгарган оборудованияны көрдүк. Өтө эле чоң экен. Саатына 2,5 тонна чыгарат деди. Бул абдан чоң. Булар андан башка дагы көптөгөн оборудованиясы бар экен. Азыр бул жактан чыгып холодильник, шоковой заморозканы жасаган жерге көрсөтөт. Ошол жер да кызык болуп атат. Бул жер өтө чоң экен, масштабы чоң. Бул саякаттан сиз эмнени күтүп жатасыз? Ошол 4 күн ичинде эмнени көргүңүз келет? Ошол боюнча маалымат бериңизчи. Биринчиден ошол холодильниктер боюнча мени кызыктырган тема шоковая заморозка. This main system, all the system. And it's turning, right? Yes, it's turning. Aylanat eкен? It's turning, right? Yes, this system turning. Саламатсызбы Темир байке. Биз ушул Стамбул шаарында жүрөбүз. Азыр Big Tem деген компанияны кыдырып. Айтыңызчы, сиз ушул поездкадан, ушул саякаттан эмнени күтүп жатасыз? Эми мен бул жака өзүм максат менен келгем. Ошол максатым ушул завод курабыз деп пландап атканбыз. Ошол боюнча оборудованияларды көргөнгө, жабдыктарды көргөнгө келгенбиз. Ошолорду кыдырып көрүп жүрөбүз. Биз буга чейин Кытайда болдук, Европада болдук, Россияда болдук. Анан ошолордун арасынан тандап атабыз. Эми түрктөрдүн дагы оборудованияны карап жүрөбүз. Жалпы эле эмне дейт эле. Ушул ягодный ассоциацияга кошулса, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет да, ассоциациячы. Чет мамлекетке чыгып, азыр биз 8 адам кыдырып жүрөбүз. Ассоциациянын ар бир мүчөсүндө ушундай мүмкүнчүлүк бар да. Кошулуп чыгып, Дубайга барып келдик кече жакында биздин мүчөлөрүбүз. Кытайга барып келдик, мына Турция, кааласа любой мамлекетке поездка кылса, ошолорго катышып окутуулардан
өтө чоң компанияларга экскурсия кылганга мүмкүнчүлүк болот. Биздин ассоциациянын мүчөлөрү дагы максаты түзүлгөн максаты дагы ошол болчу. Биздин дыйкандардын билим деңгээлин жогорулатуу максатында, анан өндүрүүчүлөрдүн, могу завод иштетем дегендердин дагы билим деңгээлин жогорулатуу максатында түзүлгөн. Мына Кудай буйрса максатыбыз ишке ашып, мына 8 адам кыдырып жүрөбүз. Мындай көп поездкаларды уюштургула дайыма. Анан биз эми каалаган нерсебизди табабыз, Кудай буйрса. Түшүнгөндөй эле Бектемир байке азыр айтып кетти. Ассоциацияга мүчө катары кошулуңуздар. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү ала аласыз. Каалаган өлкөңүзгө сизде мисалы кызык бар болсо, ошол жака биз бизнес тур уюштуруп беребиз. Замир байке, саламатсызбы? Мынакей сиз бүгүн Турцияга келдиңиз, Стамбул шаарында жүрөсүздөр. Айтыңызчы, эң башкы максатыңыз эмне болчу? Сиз эмнени көрөйүн деп Турцияга келдиңиз? Бул биздин бияка келгенибиздин эң башкы максатынын бирден бир себеби жаңы бир бутак, кандай десек, жаңы бир рынок ачууда. Азыр баарыбыз билебиз, биздин ушул фреш рыногубуз, свежий базарыбыз баары урожай менен уже заполненный, толук жабылган. Переработкага өтүш керекпиз, уже переработканын азыр жем, жана кайра тоңдуруу, анан ошодон тоңдурулган нерседен жем чыгарууга ошонун фабрикаларына келдик да, караганы. Ошол максат. Ошондо бул жактан бир жабдууну сатып алайын деген план барбы? Ооба, буякта жабдууларды көрүп, кайсынысы бизге ылайыктуу экенин ошонусун карап, алып келип бизге орнотконго, бизге койгонго келдик да бияктанчы. Дагы бир рынок ачылат да, бул биздин мөмө жемиштин тармагына. Мындай мүмкүнчүлүктү сиз кайсыл жактан алдыңыз? Мисалы, ушул башка өлкөгө барып, бизнес поездка кылып, мисалы, ушундай жабдууларды көргөн бул сизге ким берди? Мындай мүмкүнчүлүктү биздин мына ушу биздин түзүлгөн ассоциациядан алып атабыз. Ушундай мүмкүнчүлүктү биздин ассоциацияга мүчө болуп катталгыла. Бул не только биздин мөмөбүздүн алдыга мировой рынокко чыгарыштын бирден бир кандай десек бир жолу да. Ассоциациядан алдык, ассоциациянын колдоо бир ошо бир рынокко, дүйнөлүк рынокко чыгуунун бир жолу. Рахмат. Мадина, Замир байке эмне жумушка атышыңызды сурап койчу. Хорошо. Замир байке, сиз Кыргызстанда эмне менен алектенесиз? Кандай жумуш кыласыз? Биз Кыргызстанда экспорт кылабыз. Малина, биздики көбүнчө басым. Биз Казакстан кошуна мамлекетине экспорт кылабыз. Малина экспорт кылабыз. Көбүнчө басым ошого жазылган. 70% малина, 30% клубника. Караганда, Чимкент, Алмата, ушул 3 шаарларга стабильный поставкаларыбыз бар. Мөмөлөрдү кайсыл аймактан чогултасыздар? Мөмө биздики чогулган Московский район, Жайылский, анан Панфиловский районунан чогулат биздики. Ошол 3 райондун малинасын кошуна мамлекет Казакстанга экспорт кылабыз. Мынакей, дагы бир артыкчылык ушул Биктем компаниясында бул жака мисалы коноктор келсе, ошол конокторго атайын мындай даярданып, тозууга даярданып, өздөрүнүн флагтарын дагы илип коет экен. Мынакей тактакта алыста көрсөңүз, Кыргызстандын желеги желбиреп турат. Бүгүн атайын Кыргызстандан делегация келет деп, Кыргыздын желеги илип койтур сон. Мына Белоруссияны кыдырат, тиги Болгарияныкы экен. Ошол. Бул компания дагы бизди келет деп жакшы даярданыптыр. Азыр дагы көбүрөөк бул жарымы дейт. Азыр обедтен кийин дагы кыдырабыз го. Бул жактан Ну так, до обеда борешься баклава, да? с голодом, да? А после обеда со сном. Кыргызстандыкы менен бул жактын айырмасы эмне экен? Отзыв. Даамдуу экен. Балы көп экен, сахар көп экен. It's come frozen, correct? No, it's fresh. From the restaurant, yeah. Ah, it's come fresh. Свежее, да. Упаковано просто пластик так упаковали. Солай мисти экен да бул. Мисти экен, мисти. Ну, натуральная, да? Канчаны жесе болот бир жегенде? Полмода эмне? 6 он. 6 он. Дагы 3 топ келгиле эле.